Баарыңыздарга салам. Бүгүн мен сиздерге бетке кам көрүү боюнча көрсөтө кетейин. Азыркы акыркы учурда колдонуп аткан серия бул менин Айсул сериясы. Мага Айсул сериясы өтө жакты. Ушул боюнча жана дагы башка сериялар боюнча толугу менен айтып берейин. Эгерде бетиңизде макияж болсо, биринчи бетке кам көрүү, эмне кылабыз? Биринчи макияжды өчүрө алабыз. Менде азыр бетте эч кандай макияж жок. Ошондуктан мындай эле айта кетейин. Оксилоджи сериясынын молочко для снятия макияжа бар бизде. Ушуну колдонсоңуздар болот. Муну көзгө дагы кетире берсе болот толугу менен. Ушуну менен катар эле для снятия макияжа молочкону койгондон кийин бизде мындай для снятия макияжа ушундай нерсе бар. Губка бар. Муну кандай кыласыздар? Муну сууга саласыздар. Мына мен сууга салайын. Сууга салганда бул чоң болуп чыгат дагы, анан макияжды кетире берсеңиздер болот. Сууга салгандан кийин бул мындай болуп калды. Кургагандан кийин кайра жанагындай бырышып калат да бул. Ушуну менен кетирсеңиздер болот. Бул бир варианты. Молочко менен. Эгерде молочко эч нерсе колдонбойм десеңиздер, бизде ушундай сонун перчатки бар. Жоңгода перчатки менен жылуу сууга суулап алып туруп, жылуу сууга салып алып эле бетти толугу менен сүрүп, моюндарды дагы сүрөбүз дагы. Андан кийин муну кайра самын суу менен жууп туруп кургатып коебуз. Бул дагы эң сонун кетирет, эч кандай средствонун кереги жок. Муну менен көздү да ачсак болот. Ал эми корейский Айсул сериясынын бизде гидрофильный маслосы бар. Гидрофильный маслону муну дагы беттеги макияжды кетирсе болот, бирок муну көзгө болбойт да. Ошондуктан көзгө кааласаңыздар либо молочко колдоносуздар для снятия макияжа, атайын мындай губкасы менен, же болбосо жөн гана мындай колго кийген перчаткасын колдонсоңуздар болот. Муну болсо көздүн алдына сүйкөбөйбүз. Муну бетибизге сүйкөп алабыз. Байкасаңыздар мындай сыгып алат муну. Анан бетке коебуз. Бизде 5 зон красоты деген бар. Ошо 5 зонага коюп алгандан кийин муну массажный линия менен коебуз да. Мындай өйдө жака бырыс, ошондо бизге бат түшпөйт. Бул жакы да өйдө кетет. Муну мындай ылдый түшүрөбүз. Карасаңыздар кадимкидей эле май да. Бул гидрофильный масло кадимкидей эле май, бирок макияжды өтө сонун кетирет, жана бетти өтө сонун тазалап берет. Бул жакты мындайынан түшүрөбүз. Т-зона деп коет да, мына Т-зона. Кадимкидей эле бул май да, май, бирок жуугандан кийин бетте эч кандай май калбайт. Көздүн алдына сүйкөбөйбүз, именно могу көздүн алдына сүйкөбөйбүз. Эмнеге дегенде бул жак аябай тонкий, аябай нежный болот да. Көздүн алдына негизи эле маска койгондо деле, крем койгондо деле көздүн алдына атайын вокруг глаз кремдерди коебуз. Муну коюп алган соң бетибизди жууйбуз. Мына карасаңыздар май болуп калды, бет кадимкидей эле майланышып калды да. Макияжды ушу менен кетирип алабыз биринчи. Мына мен бетимди жууп келдим. Эч кандай май калган жок, бардыгы кетти. Андан кийинки этап биздики пенка для умывания. То есть бетке эч качан самын койбош керек да. Мына бизде мындай сонун аппарат бар. Именно очищенияга ушул кетет. Бул жакта набору менен бар да, массажный пемза, анан АБС пилингтин биринчи этабына кете турган щеточкасы. Муну кандай кылып колдонобуз? Эгерде бул жок болсо, анын аналогу бар. Бизде ушундай кичинекей бет тазалаган дагы бир щетка бар, ушундай. Ушуну колдонсоңуздар болот. Мына ушуну деле пенканы ушуга куюп алып деле массажный линия менен ушу менен тазаласаңыздар болот. Бул бир варианты, бул арзаныраак. Андан кийинки бул экинчи варианты. Эми муну пенканы алабыз. Мына Айсулдун пенкасы. Бул жагы карасаңыздар кадимкидей суу сыяктуу болуп турат да. Эч кандай пенка дегендей белгиси деле жок да. Муну ачып бул жака сыяп алсак болот, же болбосо бетке. Көрдүңүздөр, сонун пенка болуп калды. Анан муну акырын иштетебиз. Эгерде жаңы баштап аткан жаңы алган болсоңуздар, муну биякта сильный, анан средний деп турат да. Биз среднийни коебуз. Мен мына кичинесинен баштайм. Бетти тазалап берет, өтө сонун кылып. Муну деле массажный линия менен тазалайбыз. Бетке бизге бат тырыш түшпөш үчүн көздүн алдына сүйкөбөйбүз да, массажный линия менен. Акырындык менен баштайбыз. Бетти өтө сонун кылып тазалап берет. Батарейка менен иштейт. Батарейка менен эле, обычный эле пальчиковый батарейка. Күнүнө 2 жолу эртең менен кечинде уход кылабыз. Кийинки бетти деле ушундай кылып эле массажный линия менен тазалайбыз. Өтө сонун аппарат. 10-15 күн пока көңгү чөктү. Бетибиз көңгү чөктү. Муну аябай сильный эмес, слабый менен тазалайбыз да. Low дегени, анан high деген бар. Биз биринчисине коебуз. Өтө жай жүрүп атат. Пенка менен бетти өтө сонун кылып тазалап берет. Косметологко барып бетти тазалаткан процедуралар билесиздер, өтө кымбат турат. Ошол эле процедураны сиз өзүңүз үйүңүздөн кылып алсаңыз болот. Бетти тазалап алдык. Өтө сонун тазалап бердим мына. Анан буякта Т-зона. Мындайынан тазалайбыз. Массажный линия менен өтө сонун тазалайт экен мына.
Муну эртең менен кечинде колдоносуздар. Күнүнө ушундай уход болуш керек бизде. Базовый уход күнүндө кылып турабыз ошол нерсени. Бетимди тазалап алдым. Бул щетканы мындай эле чыгарып койсоңуздар болот. Өтө оңой эле чыгат, анан чыгарып жууп коесуз. Башында насадка чыгат, оңой эле чыгат. Мына көрүнүштүрбү? Чыгат, муну анан жууптуруп кургатып коесуз кайра эле. Анан бул жакта карасаңыздар, бул кадимки эле батарейка менен иштейт. Пальчиковый эле батарейка. Эми бетимди жууп келем мен азыр. Пенка менен бетимди жууп келдим. Бетти жууп келгенден кийин ортодо дагы бир этап бар. Маска койсок болот. Же гамаш. Мына мен эксперт сериясынын очищающий гамажын алдым. Муну жумасына 1-2 эле жолу коебуз. Эфирный майлар составында бар. Же болбосо жумасына 2-3 жолу ботаника сериясынын, мен косметичкам, ушу косметичкада бардыгы. Ботаника сериясынын сонун маскалары бар бизде. 20+, 30+, 40+ деп кете берет өзүңүздүн жашыңызга жараша. Мен жалаң 20+ алоэ вера ежевиканы колдономун. Ушул маска мисалы 2-ге жетет да. 2 жолу колдонсоңуз болот. Мисалы масканы жумасына 2 жолу койсоңуз, бир маска сизге бир жумага жолу жетип берет. Анан ошонун ортосунда эле гамаш койсоңуз болот. Же дагы башка маскалардан алып койсоңуз болот. Бизде өтө сериялар көп, өтө маскалар дагы көп. Ушул гамашты коемун азыр бетиме. Бизде атайын ушундай кисточка бар. Именно маска болгон кисточка, бул эчтеке кылбайт. Жайылып да кетпейт, мага өтө жагат. Масканы колуңуз менен койбой, ушу кисточка менен койсоңуз болот. Аябай удобный. Мына Faberlic деген дагы бул жакта Faberlic тоже эксперт сериясыныкы жазуусу бар. Эми бул гамашты биз өтө жука кылып коебуз, бетибизге көздүн алдына койбойбуз. Көрүңүздөр, кисточка аябай удобный да. Бул гамашты койгон соң бетке 10-15 минутта кармайбыз. Жука слой менен койгон соң 10-15 минутта кармайбыз. Жети да аябай сонун экен. Андан кийин бетти сүрүп кетирип салабыз. Бул кургап калат. Гамаштын негизи түрлөрү бар. Мисалы ушул эле Oxylogy сериясынын гамажы бар бизде. Аны бетке 1-2 минутта гана массажный линиялар менен массаждап коет дагы, сразу эле жууп салат. Бул эксперт сериясыныкы 15 минутта коюлат экен. Көрүңүздөр, аябай удобный кисточка. Колуңуз дагы булганбайт. Аябай сонун. Башымдагы дагы Faberlic'тин тюрбан ошондой эле повязка. Бул чач кургатканга аябай сонун экен. Повязка алсаңыздар да болот. Каталог басында 290 сом, сиздин скидкаңыз менен арзан деп түшүп калат. 20-26% скидкаңыз менен өтө эле арзан түшүп калат. Муну коюп алабыз дагы 15 минутка коюп коебуз. Көздүн алдына тийбейбиз. Именно могул нежный болгон жакка, кожага тийбейбиз. Ал жакка атайын крем гана коюп коебуз акырында. Бардыгы равномерно болду. Эми мен муну 15 минутта коюп коемун. Көрүңүздөр, аябай сонун. Мага өтө жагат. Муну кайра жууп коебуз дагы. Кайра колдоно бересиз. Кисточка эч нерсе болгон жок. Бүгүлүп кеткен жок, ортосу ачылып кеткен жок. Аябай калың да. Анан катуу дагы бетке маска койгонго аябай идеально подходит. Эми муну 15 минут күтөбүз. Бетимде гамаш кургап калды, аябай эми алган экен. Жука слой менен койгом. Кургагандан кийин тартылып баштады да. Муну акырын колдун кончиктери баш менен акырын мынтип кетирип кантип эле кетирип коебуз, бирок аябай берке катуу надавливать этпейбиз. Эгерде калып кала турган болсо, демек биз муну просто барып суу менен жууп коебуз. Кетиришинче кетирдим мен. Аябай катуу бетиме күч келтирбей эле. Эми муну мен суу менен жууп келем. Бетимди жууп келдим. Аябай сонун болуп калды бетим прям. Биринчи этап бүттү. Бизде очищение кылып алдык, бетибизди толугу менен тазалап алдык. Андан кийинки этап бизде тонизация. Тонизация дегенде бизде ICU сериясында ушундай тоник бар. Бул тониктин өзгөчөлүгү бетке жөн эле чачып койсо болот да. Мына ачканда көрсөңүздөр, распылитель да булчу, бетиңизге мындай алысыраак кармап эле жөн эле чачып койсо. Обычный тоникти ватный дискке сүйкөп алып анан бетке сүртсөк, муну жөн эле мындай чачып койсок болот. Муну чачып алган соң ватный диск менен кайра эле круговой, именно массажный движениялар менен бетибизди тазалап алабыз. Массажный движение менен тазалайбыз. Тонизация бул өтө керектүү. Эмнеге дегенде, увлажнение биз очищение кылганда, бетибизди очищать эткенде биздин бетибизде порлордун баары ачылып калды да. Кара точка тактар болот го, ошонун баары ачылып калды. Эми биз тониктин жардамы менен, тонизациянын жардамы менен ошол нерсенин баарын кайра жабышыбыз керек да. Обязательно тоник колдонуш керек.
жөн гана бетти жууп коюп анан крем сүйкөп албай кайра тонизация кылып ачылган порлордун баардыгын биз жаап алышыбыз керек. Бетибизди сүрүп алабыз. Айсул сериясынын өзгөчөлүгү бул баардык жашка кете берет да, 20 жаштан өйдө кете берет. Баардык жашка кете берет, баардык для всех типов кожи кете берет да. Биякта жирный кожа, сухой же комбинированный деп тандабайт да, ошонусу жакшы. Анан жашка карабайт, баардык жашка кете берет. Мына тоник менен бетибизди тазалап алдык. Тазалап алган соң кайра бетибизди жуйбуз дагы. Андан кийин үчүнчү этап увлажненияга кете беребиз, крем коебуз. Эми үчүнчү этап бизде увлажнение, то есть крем да. Күндүз болсо дневной, кечинде болсо ночной крем коебуз же маска коебуз. Бизде активный крем, Айсул сериясынын креми бар, мага аябай жагат. Бирок бул кичине жирныйраак да крем. Ошондуктан бул как база катары мен колдоно бербейм. Азыр бизде ушул каталогда муну мен только кечкисин коёмун да, кечинде коёмун. Күндүз болсо жайдын күнүндө SPF коюп атканмын, өзүн эле колдонуп атканмын. Анткени бул жирный болгондуктан база катары колдонбой эле болчумун. Бирок аябай сонун крем, аябай көпкө жетет да. Бир аз колдонсоңуз эле бетиңизге достаточно болуп калат. Азыр ушул серияда бизде чок-чоктун CC креми чыкты, Айсулдун. Ушул CC кремин коебуз. Бул дагы баардыгына кете берет, универсальный да. Кожа тандабайт, светлыйбы, кичине караракпы, тон тандабайт да. Мага ошол нерсеси өтө жакты. Ошондуктан бул баардыгына кете берет. Эми муну кандай коебуз? Негизи эле кремдерди койгондо бизде мондай 5 точек красоты деген бар, 5 зона бар. Ошол жака коюп алабыз биринчи. 5 зонага коюп алабыз муну. Мына 5-зона чеке болот. Эми муну негизи баардык эле кремди бетке сүйкөбөйбүз. Мындай именно похлопывающий движение менен коебуз да. Похлопывающий движение менен коюш керек негизи эле кремдерди. Тоналканы болсо билесиздер, атайын тоналка койгон средстволор бар, ошолор менен алып коебуз. Тональный кремдерди койгон атайын. Бул CC крем SPF 15 бар экен составында. Мага ошол дагы өтө жакты. И эч кандай база жок эле кое берсе, тоже бетке аябай сонун отурат экен. Эгерде мындай сүртө турган болсок, бизге бетке бат бырыш түшөт. Ошондуктан просто похлопывающий движение менен коебуз. Күндүзгүгө SPF менен бул өтө сонун экен. Мына караңыздар, аябай сонун болуп калды бетим. Бир аз эле койдум, аябай көп койгон жокмун. Но результат на лицо. Мына бетти жылтыратып коет экен да. Чок-чок сериясы негизи кореянкалар билесиздер, беттери аябай жылтырап мындай турат го. Мына ошондой кылып коет экен бетти, көрдүңүздөрбү? Өтө сонун кылып жылтыратып коет экен. Андан кийин акыркы штрих бул вокруг глаз. Вокруг глаз мен Oxylogy сериясын колдоном. Муну именно аты жокко коюп алып, өйдөдөн мындайдан көздүн ичине карай коебуз. Неге дегенде эң нежный кожанын, беттин эң нежный жагы ушул көздүн тегиреги. Анан эң көп, эң аз функция аткарган бизде ушул аты жок экен да. И ошо аты жок аябай жумшак болот экен ушул пальчик. Ошондуктан мындай көздүн сыртынан ичине карай тоже похлопывающими движениями мындай коюп чыгабыз. Көздүн алдына билесиздер бат бырыш түшөт, ошондуктан көздүн алдындагы кожаны биз өтө жакшы карашыбыз керек. Мына күнүмдүк биздин базовый уход ушундан турат. Муну эртең менен кечинде күнүнө 2 мал жасашыбыз керек. Эртең менен турганда, анан кечинде жатаарда. Кечинде жата алганда, мисалы мен азыр активный крем колдонуп атам. Бул бүткөндөн кийин мен ночной маскасын колдономун. Негизи эле бетке кам көргөндө, мисалы азыр менде Айсул сериясы болуп атса, ар серияңыз бүткөн сайын, уже бүткөн тоник кремдериңиз бүткөн сайын серияларды алмаштырып туруш керек да, бет көнүп калбаш үчүн. Мисалы мен мурункусунда Oxylogy сериясын колдончумун, 20+. Аны бүтүрдүм, эми Айсул куттум. Айсулду бүткөндөн кийин мен вербенага өтөм. Ушинтип айландырып кете беребиз. Жашыбызга жараша, кожабыздын тигине да жараша. Эгерде андан башка серия чыкпаса, кайра эле айланып келип мен Oxylogyга келем. Бирок каждый раз ошол алмашып туруш керек. Бир серияны сиз 4-5 ай жөн эле колдоносуз.
чындап колдонсоңуз. Ошондуктан 4-5 айда бир серияларды алмаштырып турабыз. Баарыңыздарга көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат. Баарыңыздарга ийгилик каалайм.